Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү жана YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Чүй облусунда жайгашкан жазаларды аткаруу кызматынын номер 2 түзөтүү аялдар абагына келдик. Биз азыр ушул жердеги аялдардын жашоо турмушун, ошондой эле бул кесипти аркалаган кызматкерлердин түйшүктүү милдетин чагылдырып бермекчибиз. Кеттик анда. Бул жерге түшкөн аялдардын эң улуусу 70 жаштан ашкан. Алар көбүнчө алдамчылык менен камалып кетишкен. 1 жылдан ошо 25 жылга чейин да отургандар бар. Баңгизаты менен түшкөндөр бар. Убийство менен киши өлтүрүп, кража менен, бардык тармак менен түшкөндөр бар да. Бул жерде иштөө кызматкерлерден абдан чыдамкайлыкты талап кылат. Жолдош лейтенант аймактагы талдыңыз баяндаган сержант Мартова. Бизде соттолгон аялдардын начальник отряд болуп иштеп калдым. Анткени ар бир соттолгондун өзүнүн индивидуальный подход кылыш керек. Ар кандай психологиясы бар, ошого жараша отношение кылабыз да. Ар биринин көңүлүн карайсың, кээде катуу мамиле кылыш керек болуп калат. Анан мисалы бул жерде канча аял болсо ошончо тагдыр бар да. Анан өздөрүнүн тагдырын сизге айтып берет. Балким баягы силердин аял сезимиңерди күтөт дегендейчи. Негизи эле кантип иштешесиңер ушундай аялдар менен? Боруң ооруйт. Чындыгында бул деген кырсыкта ар кандай судьбалар менен келет. Боруң ооругандар болот. Угуп коесуң, угушуң керек обязательно. Биз деген алар менен тыгыз мамиледе болгон үчүн, жумуш алып барган үчүн алардын өмүр баянын угуп, ошого жараша подход кылабыз. Күнүнө канча саат иштейсиз? Биз деген күнүнө эртең менен 8-тен башталып 5:30 чейин иштейбиз. Суткага турабыз. Ордук десем кыйын эле, бирок ар бир жумушта кыйынчылык бар да. Антип прям кыйын деп деле айта албайм. Кайсы учур сизге эң кыйын? Оор моменттер бул биз башында переговор берип жүрдүк да соттолгондоргочу, ошону сүйлөшкөндөрүн көрүп, ар кандай сыртта аябай мындай кыйын, күчтүү аялдар түшүп келип, анан бияка сүйлөшкөндөрүн угуп, балдардын үнүн укканда оор болот. Ушундай моменттерде кыйын эле болот. Көрүп, көз жашын көрүп соттолгондордун. Бул жерде кызматкер үчүн ар бир күн терс энергия менен аяктайт. Жолго жумуштан чыкканда эле чарчап чыгасың, сүйлөгүң келбейт, эч нерсе сүйлөй, үйгө барганга чейин ушинтип ойлонуп барасың, анан бул атмосферага сразу кирип кетесиң да, бул жакачы, булардын положениясына кирип, анан үйгө жумуштан чыкканда мен деген аракет кылам бул жактын аурасын үйгө алып барбаганга. Бул жерде жазасын өтөп жаткан Гүлзина Садыркулова учурда 35 жашта. Ал күйөөсүнө өзүн коргонуу үчүн бычак сайып коюп, кесилип кеткен. Кырсык кандай болгонун өз оозунан угалы. Аллам кечирсин. Мен аны атайын өлтүрөйүн дегенде үмүтүм жок болчу. Өзүмдү өзүм коргодум. Балдарым азыр тирилүү жетим болуп отур. Бул жалган жашоодогу кечирим сурап өткөт эткенбиз. Акыретте кантип жооп берем деп ошол жагын ойлоном. Кылмыш кылып кесилгеним бул 122 статья менен келдим. Жолдошумду өзүмдү өзүм коргонуп, жолдошумду өлтүрүп алдым. 5 баланын энеси мен. Бул экинчи турмушум болду. Аябай туура эмес жерге балага турмушка чыгып алып турум. Биринчи жолдошум сахарный диабеттен кайтыш болуп кеткен. Апамдар жалгыз жүрүп болбойт кызым, турмуш куруп көр деп айткандан бул бала менен сүйлөшүп жүргөндө аябай жакшы болчу да. Анан кийин баш коштук. Баш кошкондон кийин 1,5 жылдай жашынакай жүрдү. Анан кийин ичкилик аябай көбөйдү. Билбей баш кошкон экем. Биринчи аялын да ушинтип уруп сабап, наша чегип келип, ата-энесине кол көтөргөн бала экен да аябай. Кошуналар ажырашып кетип калды десе, баягы ишенген эмесмин да. Буну биз аш женди деп коебуз. Бир күн колунан өлүп алба, өзүң жашынакай эле келин экенсиң, кетип эле кал десе, мен ишенбей жашап жүргөм. Бир күн ушундай аракка тоюп келип, эми бул турмушман балдар жок. Биринчи турмушман 2 уулумду алып келгем. Уулдардын уузун толгон күнү болуп калып, ошолордун көзүнчө мени уруп сабап, бычак менен сайды. Ушул тарапка 3 жериме сайып, анан кийин милиция кызматкерлерине кайрылдым. Ал жактан дагы мындай оң тыянак болгон жок. Качып кетип, ошо мени билинбей калды.
Анан кийин болбойт экен, жашоо курган болбойт деп ажырашып кеткем. Ажырашып кетип, бала чакам менен ата энемдин үйүндө жашынакай жашап жүрдүм. Анан ушу бир расмий иш кагаздар менен сотко мача-одиночкага өткөнгө кагазга кол койдурганга чакырып калышты. Ошо менен барып, кагаздарга кол коюп, чыгып, такси жака басып барат. Алдыман чыгып калды, мас экен. Ошо менин үйүнө сүйрөп алып барып, ошо сол көкүрөк жагыма аябай уруп, көгөрүп кеткен. Сыртынан култап койду үйүнө алып барып, бир жумадай кармады, уруп сабап. Уже чыдай албай калдым да, аягында ошо муунтуп, мен жерге кулап муунтуп атканда, ошо мен өлүп барып аткам да. Колумду ушун бияк оң тарапка кылсам, бычак бар экен. Ошо бычак менен алып, кокустан ушундай кылдым. Өлтүрөйүн деген ой жок, ушундай кылып берсем эле киндигин сол тарабына сайылган экен. Ошо менен ал туруп, эшек кыларың ушулбу, азыр мен сени өлтүрүп, анан өзүм да өлөм. Көп сөздөрдү айтты, ооз калгы сөздөр менен тилдеп, тиштеримди сындырып уруп, аябай эле кордук, кыйналып кеттим да. Анан кийин бираз бычак сайылган абалында эле. Ооба. Бул өзү улак чаап жүргөн бала болчу башында. Анан кийин бираздан кийин уже ал кетип жатып калды. Анан өлүп калба, мен скорый чакырайын десем, сен кетип кал бу жерден. Кайнэжеңди билесиң, милициялар менен аябай жакшы. Түрмөгө камалып кетесиң. 5 балаң жолот. Сага кылбаган кордугум калган жок. Мени кечирип кой деп, кечиримин сурап эме кылды. Мен ага карабай милицияларга чалдым, скорыйге чалдым. Алар да кечирек келди, ошо скорыйге жетпей кайтыш болуп кетти. Сот болду, сотто болгон ачыгын айтып бердим. 10 жыл 6 ай берип, бияка камап коюшту. Бирок турмушта мен ушундай запкы жедим. Бул экинчи турмуш куруу деген болбойт экен негизи. Мындай корчулукту мен душманыма да каалабайм. Берде ачыгын айтсам, мен азыр ушу 5 балам аябай кыйналып, энем меримне зар болуп отурат. Ушу алган, өкмөттүн алган пособия менен жашайбыз. Айына 6 000 сом алам. Анысы балдардын кийим кечесине жетпейт. Же окуташына жетпейт, тетрадь ручкаларына жетпейт. Ата энем да карып калган. Учурунда мугалим болуп иштеген бул жаран абактан чыкса, балдарынын келечегине кам көрүүгө аракет кылаарын айтып берди. Кудай буйрса бул жактан чыксам, ошо балдарыма татыктуу эне болуп, туура тарбия көргүзүп, энелик меримимди берип, өзүм ошо жогорку окуу жайда бүткөм, тарыхтан мугалим. Бул судимист болгондон кийин иштегенге да болбой калат экен, мугалим болуп, ошо пол жууп болсо дагы, же бир швеяга болуп иштесем да ошо балдардын келечегин тургузуп, бутуна тургузууга аракет кылам. Балдарым азыр жаш, ошолорду окутканга, чокутканга тыйын чогултуп аракет кылышым керек. Тагдырдын сыноосуна кабылган Гүлзина Садыркулова бул жерде күн өткөрүп жатканына 2 жылдай болуп калды. Ал 4 баланын апасы, кылган кылмышы үчүн өкүнөт жана жакындарынан кечирим сурайт. Биякта аялдар да аябай кыйналып отурат. Кудайым ошо энелерге кыйынчылыкты бербесин. Негизи аял киши биз өзүбүз деле мындай оор кылмыш кылганга барбайбыз. Негизи ушу бизди ушул даражага жеткизген үчүн ушул нерсе болуп кетет экен да. Кырсык Кашкабактын ортосунда дегенге мен ишенбейтим, азыр ишенем. Ак менен кара бир жүрөт деген чын экен да. Атын атагысы келбеген бул каарманыбыздын учурда 5 баласы бар. Анын айтымында мунун үстүнө жала жабуу болуп, ушундай кырдаалга туш келип калган. Ал өз тагдырын мындайча баяндайт. 8 жылга келдим. Азыр ошол жерде өтүп жатам. Бияктын шарттары наркотик менен келген, бирок толук жеткире албайм. Баары бир жерде жашаш кыйын экен, мен үчүн оор. Сырттагыдай эмес. Мисалы, сыртта оюндагыдай жашайсың, а берде жашаш кыйыныраак экен. Душмандарың көбүрөөк болот экен. Бирөө жакшы айтат экен, бирөө жаман айтат экен. Канча балаңыз бар? 5. Улуусу канча жашта, кичүүсү канча жашта? Улуусу 20-да.
кийим жетиде. Азыр атеним сырттан чуркаган менен каражат керек экен, каражатка муктажмын. Бу жерде жашаш мен үчүн кыйын. Биринчиден ден соолуктан ажырайт экенбиз. Азыр буту колум ооруйт. Үйгө кетким келет. Үйдү сагынам, балдарымды. Жашаган жерден сызбы, суук. Жашаган жерибиз баары бетон, асты деле цемент, үстү деле цемент, суук болот. Üşүйсүң, айла жок, баягы үйдөгүдөй болбойт да баары бир. Эми азыр суук түшө элек, ошо суук түшкөнчө кетип калсам деп ойлойм, бирок билбейм кантип чыгам, ага көп каражат керек экен. Азыркы учурда ушу кантип чыгыштын жолун ойлойм. Бу жерден байланыша албайм ата-энемен. Бир айда бир жолу ошо келсе сүйүнүп калам. Жолуккан келгенге оңойраак, ким кетип атканда кыйыныраак экен. Балдарым менен чыгып жолго жашап, баягыдай жашоомду улантсам деп ойлойм. Бу жерде бардыгы кыйын. Аялдардын баары эле мен биринчи жолу келип отурган үчүн көп нерсени билбейм, бирок ким кандай мамиле кылат, ким эмне кылганын уже байкап калдым азыр. Эмне кылат экен? Подставаларды кылат экен. Мен баягы кечке эртеден кечке жумуш болгон үчүн көп нерсеге аралашпайм. Азыр балдарым менин мээримден зар болгон үчүн жүрөгүм ооруйт. Кантип чыгарсак деп үйдөгүлөр айласын таппайт. Азыр чыгарып адвокат жалдасаң деле көп суммада акча сурайт экен. Андай суммада акчам жок. Ата-энем, балдарым карайт. Улуу кызым ошо Москвада киратын азыр. Ал кызым ооруйт, бөйрөк оорусу менен, бирок ошосуна карабай ошол жакта иштейт азыр. Мамама жардам берет, мага кичине жардам берип турат. Ай сайын келип турат ата-энем. Бирок бу жерден чыкканга аракет кылам. Анан ушул биздин президенттен жакшы эмне күтөм. Жаңылыктардан уктук, ушу көп балалуу, жалгыз бой энелерди бир жолу мага үйүнө жиберет деген. Мен угуп, аябай сүйүнүп калдым. Кылган иштерине өкүнгөн бул жандар эркиндикти самап, балдарынын жытына зар болуп күн кечиришүүдө. Алардын үмүтү бир гана президентте экенин айтып жатышты.